Бүгін дағы біз урологиялық темада сөз қылабыз. Саламатсыздарбы, бізден биринчи байлык денсаулык подкасттын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин коногубуз Авиценна клиникасынын уролог дарыгери Мусакеев Шайло мырза. Кош келипсиз. Саламатсызбы. Бүгүн биз сиздерге цистит жөнүндө айтып беребиз. Цистит деген бул эмне? Цистит деген бул табарсыздын ички кабыгынын сезгениши. Бул көбүнчө бактериялык болуп калат. Анан көбүнчө бул айымдарда кездешет. Цистит оору эмне себептен пайда болушу мүмкүн? Цистит оорусунун эки себеби бар. Бул жерде инфекциялык, бактериялык сезгенүүдөн кийин же болбосо жагындай интерстициальный цистит деп коет. Бул табарсыктын ички түзүлүшүндө жанагындай жарачалар пайда болуп калса, же болбосо лейкоплаки оорусу пайда болуп калса, же таштар же кандайдыр бир өсүндүлөр пайда болуп калган учурларда ошол табарсыкта жанагы ички кабыгы сезгенгенине байланыштуу зара кылган учурларда жанагындай ачышуу, ысытуу, оорутуу деген симптомдор менен коштолуп калат. Эгер адамда цистит оорусу байкалса, бул кандай белгилерди бериши мүмкүн? Негизи циститте айымдарда көбүнчө байкалат деп башында айтып кеттик го. Себеби дегенде айымдардын жанагы уретра деп коет, зара чыгуучу канал болот, табарсыктан сыртка чыгуучу. Бул кыска болгонуна байланыштуу бактерия бат эле ошол табарсык жака өтүп калат. Бактерия же болбосо ошол инфекция. Ошол өтүп калгандан кийин ал жанагы табарсыктын ичиндеги ички кабыгын жанагы сезгентип койгондон кийин жанагындай жарачалар пайда болуп калса, же болбосо башка сезгенүү процесстери боло турган болсо, ошол оорутуп баштайт зара кылган учурда. Андан кийин ысытып баштайт, же болбосо ачыштырып баштайт. Ушундай симптомдор менен негизи коштолот. Цистит оорусун аныктоо үчүн кандай изилдөө жүргүзүш керек? Негизи цистит менен жабыркап калган учурда биринчи туура диагностика кетириш керек. Ошол урологдун кабылдоосунан кийин, андан кийин уролог ошол анализ жазып берет. Бул жерде основной ошол бак-пассив. Зара анализине ошол бак-пассив тапшырыш керек. Андан кийин жалпы зара анализин, анан жалпы кан анализин тапшырабыз. Бул жерден ошол бактерия барбы, жокпу, же болбосо кандайдыр бир инфекциялык сезгенүүлөр же бактериялык сезгенүүлөр барбы, жокпу, ошонун алдын алыш үчүн. Андан кийин ошол табарсыктын УЗИ тарттырабыз. Себеби дегенде жанагы табарсыкта кээде зара толук чыкпай калышы мүмкүн. Зара толук чыкпай калганына байланыштуу вторичный инфекциянын негизинен бактериялар, инфекциялар жанагындай козголуп калат. Ошол учурда биз ошол УЗИ, бак-пассив, жалпы зара анализи, жалпы кан анализин тапшыргандан кийин анан бизге мындай толук билинип баштайт. Андан кийин экинчиси биз цистоскопия деп коебуз. Биздин клиникада ошол атайын зара чыгуучу канал аркылуу кирип табарсыктын ички түзүлүшүн көрөбүз. Ошол жанагы ички слизистый деп коебуз. Ошол жерде былжыр челдерде кызаруу, же болбосо лейкоплакиябы, же болбосо жарачаларбы, же бир кандайдыр бир өсүндүлөр же таштар байкалабы, ал дагы эме симптомдорун бере берет да. Зара кылганда ачыштырып, оорутуп, кыйнай берет. Ошол диагностика менен билсек болот циститти. Өзү негизи эки бөлүк жасоо, бактериальный цистит же болбосо интерстициальный цистит деп. Бактерияда ошол бактерия бар жок экенин, ошо бактерия циститти козгоп жатабы, ошол нерсени билип алыш үчүн, интерстициальный циститте бул ошол табарсыктын ички түзүлүшүн көрсөк болот ошол. Азыркы сиз айтып өткөн диагностиканын бардыгы ошол Авиценна клиникасында бар да, оорулуу келсе, ушунун бардыгын өткөзүп, диагнозду так койгонго мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар.
Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. Жүздөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Эгерде ушул цистит оорусу аныкталган болсо, кандай дарылоо жүргүзүлүшү керек? Бизде айымдар цистит менен жыл сайын ар бир аял ооруйт. Биринчи бизде башында айткандай, бул урологиялык оору. Уролог эмнени карайт? Ошол зара системасын карайт. Биринчи ошол дарыгерге туура барганды үйрөнүш керек айымдар. Көбүнчө урологдор ошо мырзалар болгон үчүн уялуу болот экен. Андан кийин ошол туура эмес анализдерди тапшырып же башка дарыгерлер барып бир аз жанагындай түшүнүксүз нерселер болуп кала турган болсо дагы туура эмес лечение кетип калат. Анан биз бакпасев тапшырганда анын антибиотикке чувствительностун да тапшырабыз да. Ошол учурда көп айымдарда жанагындай антибиотик эч кандай таасир бербей калат. Ошол биз резистентность болуп эле таасир бербей калат. Ал антибиотикти ала берет, кайра эле козголо берет. Ошол бизде чоң көйгөй ошол болуп атат. Келгенде эле ошол бакпасев тапшыртабыз, антибиотикке чувствительность тапшырткандан кийин кээ бир учурда айымдарга эч кандай антибиотик жардам бербей калган учурлар болуп калат. Ошол учурда мындай циститтен өмүр бою айыга албадым деген айымдар да кайрылып атат. Ал жерден ошол антибиотик жардам береби же ошол бактерияны өлтүрө турган дарыларга мүмкүнчүлүк барбы жокпу, ошону дагы аныктап алышыбыз керек. Анан эгер биз жанагындай бакпасев тапшырткандан кийин бактерия жок болуп чыгат, УЗИ тарттырабыз. УЗИ тарттыргандан кийин жана табарсыктын жанагындай стенкасы деп коебуз. Стенкасы калыңдап кеткен учурлар болот. Себеби дегенде ошол табарсыктын ичинде проблема болуп атат. Хронический цистит болуп, өнөкөт болуп эле айыга албай жүргөн учурларда табарсыктын стенкалары калыңдаганына байланыштуу биз аны толук диагноз кылыш үчүн жана интерстициальный циститке диагностика өтөбүз. Диагностика ошол цистоскопия аркылуу зара чыгуучу канал аркылуу кирип туруп, табарсыктын ички түзүлүшүн камера аркылуу көрөбүз. Көргөндөн кийин ал жерден ошого жарашанан диагностика жасайбыз, ошого жараша лечениясы болот. Эгер кандайдыр өсүндүлөр болсо аны алып чыкканга аракет кылабыз. Таштар болсо талкалаганга аракет кылабыз. Лейкоплакия болуп калса аны жанагындай трансуретральный коагуляция деп коюп жок кылганга же болсо лазердин жардамы менен ошол жарачыларды эмелерди алганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошону алгандан кийин анан бара баягы мурдагы оорулары мындай кайталанбай калат. Шайлоо мырза, баягы жаңы турмушка чыккандан кийин көбүнчө ушул аял кишилер цистит оорусуна дуушар болгонун көп угуп калабыз да. Бунун себеби эмнеде? Же чын эле ушундайбы, же бул жалган нерсеби? Негизи турмушка чыккандан кийин көп айымдар кайрылат. Мен турмушка чыктым, жыныстык катнаштан кийин эле меники ушундай зара чыгуучу каналдарым ачышып, оорутуп калат деген суроолор көп. Бунун негизги эки причинасы бар, себеби бар. Биринчиси ошол бактерия. Айымдардын жанагы чоң зара кылган жагы менен асты жагы мындай жакын да, эки тешикче жакын болгонуна байланыштуу кишечный бактериялар ошол зара чыгуучу эмеге кирип кетет. Түтүкчөгө кирип кеткенине байланыштуу ал бактерия ошол табарсыктын ичин слизистыйды баягындай кызартып жеп баштайт да, мындайча айтканда. Сезгентип баштайт. Анан экинчиси болсо ошол жыныстык жол менен жуккан инфекциялар. Ошон үчүн баягы үйлөнөрдөн алдын эмне үчүн биз рекомендация беребиз? Үйлөнөрдөн алдын жыныстык жол менен жуккан инфекцияларга анализ тапшырып, эгер болуп калса ага лечениясын алып, андан кийин турмуш курса, бул андай нерселер кездешпейт. Көбүнчө ошол жыныстык жол менен жуккан инфекциялар дагы ошол циститти мындай берип калышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Эгерде оорулууда цистит оорусу аныкталган болсо, кандай дарылоо жүргүзүлүшү керек?
Жогоруда айттык, жанагы биринчи диагностикадан кийин билинет. Эгер бактерия болсо, инфекция болуп калса, ошол дары-дармек менен лечение кылсак болот. Кээ бир учурларда баягы дары-дармек жардам бербей калган учурда товарстын ичине дары куябыз. Дары куюп ошол ыкма менен да лечение кылсак болот. Андан кийин жанагындай операция аркылуу деп коебуз, эми жанагы цистоскоп менен кирген учурларда товарстын ичинде эмнени көрсөк, ошол цисттин симптомдорун берип товарстын ичин сезгенткен нерселер болуп кала турган болсо, ошолорду алып чыкканга аракет кылабыз. Ушул Бул ооруну аныкталды, бирок дарылабай койду. Кандай осложнение деп коет, кесепеттери болуп калышы мүмкүн. кесепет эми бул ошол баягы эле симптомдор кайталана бериши мүмкүн. Анан Өнөкөт өнөкөт түрүнө өтүп эле заара кылган учурларда эле жанагындай симптомдорун бере берет. Бул кээ бирки учурларда жанагы симптом жоголуп кетет. Кайсыл учурда ошол күн ысык учурда симптомдор жоголуп кетет дагы. Анан азыр мына кыш мезгили башталып калды да. Кыш мезгилинде суук учур, буттан суу өтүп калганда же адам үшүп калган учурларда бул цистит кайра козголуп баштайт. Себеби дегенде суук бул бизге пациенттер келгенде мага суук тийип калыптыр, табарсыгыма. Цистит башталды деп келип калышат да. Бул суук эч качан табарсыкка суук өткөрүп же жанагындай табарсыкты оорутпайт да. Бул суук жөн эле бир фактор болуп калышы мүмкүн. Бул кандай фактор? Ошол суук бактериянын өсүп, жетилип жана козголушуна шарт түзүүчү фактор болуп калат. Ошол учурда баягы суук тийбейт, ошол бактерияны козгоочу гана шарт болуп калат бул. Баягы Кыргызда эки эле диагноз бар деп бир эл арасында айтылган сөз бар го, бирөө көз тийди, бирөө суук тийди депчи. Негизинен бул суук жөндөн жөн ошо цистит обострение кылбайт. Ал жакта инфекция болгон үчүн ошого шарт түзүп, анан ооруну күчөтүлүүсү байкалат. Эң туура. Шайлоо мырза, сизге чоң рахмат. Бизге кызыктуу тема, кеңири таралган оору боюнча биздин көрүүчүлөргө маалымат бердиңиз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, эгерде сиздерде кандайдыр бир кызыктуу суроолор болсо, комментарийга жазыңыздар, сурасаңыздар болот. Андан тышкары бул подкасттын демөөрчүсү Авиценна клиникасы. Эгерде сизде кандайдыр бир ден соолугуңузда көйгөйлөр болсо, Авиценна клиникасына кайрылсаңыз болот. Авиценна клиникасы сиздердин ден соолугуңуздарга көңүл бурат.